Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап кеткен жаткан замандаштар. Амансыздарбы? Сүйүнүчтүү, жакшы кабар. Тиши ооруп жүргөн абалар же эжелер болгон болсо, ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. 60 жаштан өткөн ушул 10 инсанга бекер пломбасын коюп берейин дейт. Бир тишиге дейт да. Мына Жумой акабыз атайын рекламага чагылып калды. Ассаламу алейкум. Тынсыз бака, кандай кызматтар көргөзөбүз? Кандай кызматтар боюнча кайрылса болот? Бир катар санап өтүп берсеңиз. Bizde hem основной лечение пломба, удаление, протезирование, брекет, имплантация. Тиш тазалоо деген бардык кызматтар бар. Бардык кызмат. Ооба. Гигиеническая чистка. Биз Савеловский метросунда турабыз. 5-выктан чыккандан кийин эле бир 1 мүнөткө жетпеген жол экен. Видеонун аягында андан көргөзүп берем. Анан Жумой акабыз айтат: "Иним сенин атыңан келгендерге промокод Кыргызбай же Иса деп айтсын" дейт. Ноябрдын аягына чейин дейт. 30% каржылатуу бардык нерсеге дейт. Брекет кыласыңарбы, тиш алдырасыңар, тиш салдырасыңарбы, суммасын айтасыңар, ошол Исадан келдим деп сурайсыңардан 30% скидкамен кылып берет. Кетти бакала, Куда каласаң? Насип кылса, мына. Ооба, кайрылуу өргүлө. Мурда кийин ушул акама келип тиш алдырып, тиш салдыргандар болгон болсо, тейлөө башка боюнчадан жаза кетсеңиздер болот. Ушул 2 кресло экен, жанында кошунасы дагы бар экен. Бул агабыздын 30 жылдык стажы бар экен, мисалы. Бул жака дагы келе бергиле, бул агамадан келе бергиле. Кыскасы кызмат экен. Саат канчадан канчага иштейсиз ака? Эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин. 9-дан 9 без выходной, Без выходной. Ооба. Метродон бери көргөзүп болуп, Савеловский метрос билесиңер. Телефон саткан, чайхана, майханалар көп жер. Телефон алмаштырганча, чач баш кыстырганча келип, тиш-пиш жулдуруп, же алдырып карап кетсеңиздер боло берет. Савеловскийдин 5-выктынан чыгып, мына оңду карап ушунайынан басасыздар. Бул жакта эми чайханалар, башкалар аябай көп бул жакта. Медицинский медцентр стоматолог деп турат. Ушул кызыл козерогтон киргенде эле экинчи кабат көтөрүлгөндө 5-чи кабина болуп калат. Парковкалар бул жакта кенен кое бересиңер, могу жактарга. Аманчылыкта жолугалык, группалар менен таратып койгула. Ассаламу алейкум.